Даниэль Ажиев СИЗОдо роза кармап, намаз окуп жатканы айтылууда. Интернетте сөнгөн сөздөрү үчүн кармалган Даниэль Ажиев 26 майга чейин камакка алынган. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Маалыматка ылайык, Ажиев жаза кодексинин 313-беренеси расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыктык арыздашууну козутуу боюнча шектүү катары Бишкектеги номер 1 төргө абагына камакка алынган. Даниэль Ажиев Инстаграмдагы баракчасына видео жарыялап, колунда жокторго жардам көрсөтүп жатканын сындагандарға наразы болуп сөгүнгөн. СИЗОдо роза кармап, намаз окуп жатканы айтылууда. Айтуур акылына келип, элдин баркпасын түшүнүп чыкса деген ниеттебиз. Маалымат булагы Арба Чекиткейжи. Алмаз Шаадаев. Бул сөздөрдү ичи тар хейтерлерге гана тиешелүү. Ырчы Алмаз Шаадаев социалдык тармактарда ырчыларга тескери пикирлерин жазган хейтерлерге жооп жазды. Жообунда айрым сын пикир жазгандарга анын чыгармачыл жан дүйнөсүнө катуу тийгени көрүнүп турат. Акыркы учурда адамдардын оозунан жакшы деле сөз чыкпай калды. Таң калыштуу, андай эмес, ар бир ырчынын комментарийине жазып жүргөн хейтерлерге кайрылуу болсун. Мен бирөөнүн ырдын ырдайынбы же өзүм чыгарамбы ишиңер канча. Жакса угуп койгула, жакпаса өтүп кеткиле. Мен аткаруучумун, кааласам эскисин, кааласам жаңысын ырдай берем. Кудайга шүгүр, жаңы ырлар жок эмес, жазылып эле жатат. Дагы бир маселе, карантинде элдер ачка олтурат, а силер жыргап семирип тамак жеп, дейт хейтерлер. Эмне, силердин ачка семирип жатамбы? Дагы бир хейтерлердин сөзү. Ушундан көрө колумда жокторго алып барып бир тамагымды, дейт. Эмне, мен милдеттүүмүнбү? Алып барсам силерден сурабай эле соопчул иштерди өзүм үчүн жасай берем. Элдин акчасын тоноп артисттер, дейт. Биз элдин талабы, суроосу менен жакшылыгына кызмат кылабыз. Жашоо жыргал эле ушулардыкы, дейт. Хейтерлер, силер дагы пейлиңерди кенен коюп, бирөөнүн ийгилигине сүйүнүп турсаңар, оозуңардан жакшы гана сөз чыкканда силерге дагы жыргал жашоо келет. Айтышыңар мүмкүн, артист болсоң чыда, сыныңды туура кабыл ал деп. Артисттердин деле жүрөгү, көңүлү силердикиндей. Сын деген башкача болот, сын жакшы ниет менен айтылат. Бул сөздөр ичи тар хейтерлерге гана тиешелүү. Жакшы адамдар көп, алардын жакшы көрөм. Бир карын майды, бир кумалак чиритет болуп, жакшылыкларды хейтерлер жаман көргөзбөгүлө. Көңүлүбүздү түз коюп, адамдардын пейли оңолмоюнча өлкөбүз өнүкпөйт. Күнөөнү өзүбүздөн да издейли. Орозоңуздар кабыл болсун деген пикирин билдирдирчи. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990-жылы 11-сентябрда Нарын облусундагы Ат Башы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу Айдай, карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Анын ютубундагы клиптердин көрүүчүлөрүнүн саны миллиондон саналат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.